Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу бизге ушундай насаат айтты дейт. Жүрөктөр коркуп, көздөрдөн жаш чыгып, жүрөктөр калтырап коркуп. Биз айттык дейт да, о Аллахнын элчиси, бул коштошуп аткан кишинин насаатына окшоп атат го деди. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай насаат айтты, жүрөктөр коркуп, көздөрдөн жаш чыгып, анан булар айтып атышат да, коштошуучунун насаатына окшоп калды го деп. Ошондуктан анан булар сурашты, фаусина я Расулаллах, бизге насаат айтыңыз деди. Осият кылыңыз, керезиңизди айтыңыз деп. Пайгамбарыбыз эмне деди? Усикум би тaqvallah ва сами ва таа. Эң биринчи силерге осиятым Алладан корккула, арам нерселерди, күнөөлөрдү таштагыла. Уккула жана баш ийгиле. Эгерде силерге кул башчы болуп калса дагы, ошондо дагы сөзүн уккула жана баш ийгиле. Кул болсо дагы, бир хадисте ушуга чейин келет, башы мейиздей болсо дагы, капкара кул болсо дагы ага баш ийгиле. Бир гана учурга чейин, арамга буйруганга чейин баш ийүү милдеттүү, фарыз, важип. Эгерде арамга буйрура турган болсо анда болбойт, анда баш ийүү жок. Анткени менен кийин силер кимиңер жашай турган болсоңор, то есть өмүр сүрө турган болсоңор, сөзсүз өтө көп талаш тартышка жолугат деди да. Ошондо менин сүннөтүмдү бекем кармагыла, менин халифаларымдын Абу Бакр, Умар, Усман, Али разияллаху анхум халифалары пайгамбарыбыз. Туура жол тапкан, туура жолдо жүргөн, туура жолго үндөгөн, ошолордун сүннөтүн бекем кармагыла деп пайгамбарыбыз насаат айтты. Азуу тишиңер менен бекем кармагыла. Адам бир нерсени тиштегендечи, мындай катуу нерсени кой бербейин, менен жок болуп кетпесин десе, азуу тиш менен тиштейт да. Чечкенге катыраак кармаш үчүнчү. Маңдай тиши менен тиштебейт, ал жүрүп кетпейби? Азуу бышыкта пайгамбарыбыз эмне үчүн айтат? Ушундай менин сүннөтүмдү жана менин халифаларымдын сүннөтүн, хулафай рашидиндердин сүннөтүн азуу тишиңер менен бекем кармагыла деп. Кой бербей бекем кармагыла деп. Кимдикин? Менин сүннөтүм жана хулафай рашидин менен кийинки келген, туура жол тапкан пайгамбарыбыздын өзүнүн түздөн түз тарбиясын алгандар Абу Бакр, Умар, Усман, Али разияллаху анхум. Ушулардын сүннөтүн бекем кармагыла. Ушул хадистен пайгамбарыбыз айтат, алардын кылганы да сүннөт экен да. Абу Бакрдын кылган иши сүннөт, Умардын кылган иши сүннөт, Алинин кылган, Усмандын кылган иши сүннөт. Алинин кылган иши эмне экени? Сүннөт болганда. 20 рекет таравих намаз бар го, Хазирет Умар разияллаху анху. Ошо сүннөт.